чөнтөк телефон ар бир баладан тартып жашы улгайып калган ата-апаларга чейин жетти. Таң аткандан кеч кирип жатаар мезгилге чейин телефон тектеген балдар анын пайдасы менен бирге зыяны да болорун көп түшүнө беришпегендиктен ата-энелер өз балдарын кайсы курактан баштап телефон көтөрө алаарын көзөмөлдөшү керек. Нуржамал Өмүралиеванын 2 баласы бар. Бири 7-де, экинчиси 5,5 жашта. Башка көпчүлүк балдар сыяктуу эле көп убактыларын телефон менен өткөрүшөт экен. Эгерде үйдө Wi-Fi өчүп кала турган болсо, жумушта жүрсөк да улам чалып, ага акча төлөп коюуну суранышат дейт. Азыркы учурда ушул балдарыбыз жалаң эле телефондон колдоро бошой калды. Керели кечкеле ушул телефон кармагандары телефон. Ушул үйдө Wi-Fi түгөнүп калса да өздөрү чалып прям айтышат, качан телефонго Wi-Fi акча саласыңар деп. Китеп деле окуй калышты, сыртка чыгып ойношпойт деле ушул эртеден кечке эле кармагандары телефон. Биз жакшы бир пайдалуу мультиктер коюп берели десек деле болбойт, өздөрү каалаганын коюп алышат. Эми бир четтен ойлойбуз, эми булар деле бир жакшы заманбап нерселерди үйрөнөбү деп, ал жагы деле жакшы деп, кээде жоңго мейли ойносоңор, көрсөңөр көргүлө деп. Ошентип десек эле кайра эле каалаган нерселерин коюп эле башка нерселерди деле көрө беришет. Аябай эле көз каранды болуп калдык. Биздин учурда деген бир аз көчөгө чыгып, жукка атышып дегендей, аябай жакшы оюндарды ойнойт элек, ак терек, көк терек дегендерди ойнойт элек. Азыр аларды билбей калышты булар, азыркы замандын балдары. Азыр бир четинен биз укпаган таң калыштуу нерселерди интернет аркылуу үйрөнүп, бизди таң калтырышат дейт. Анткени менен аң сезимдин бир гана телефондо болуп калышынан чочулаарын айтат. Биринчи биздикинен көрчү, анан кийин акырындап бизге деле телефондун керек болуп калган учурлар болот да. Ар жумушта иштеген үчүн бизге дагы звоноктор келет, ошолорго кээде болбогон смстерди жиберип коюшат. Ошондуктан өздөрүнө телефон сатып бергенге туура келди. Антпесек бизге да телефон керек болуп калат экен иногда. Анан кийин бизге берип эле булар кечке мультик көрүп отура берсе, анан өздөрүнө да телефон сатып алып бердик. Музыка, видео, оюндар баланын аң сезимин өстүрбөстөн тескерисинче көнүмүш адатка айлантат. Натыйжасында баланы телефондон алыстатуу кыйынга айланат. Экрандан чыккан жарык уйку гормондорунун иштешине таасир этип, уйку бузулат. Телефонду бирөө тартып алса же ойноп жатып экран өчүп токтоп калса, бала ызы чуу салып, ыйлап жинденгенден чаап да жиберет. Мындан улам бала агрессивдүү болуп чыга келет. Beş çalım. Мультфильмдерден кайсы мультфильмдерди көрөсүң? Актан акла Исабат бен Нурдин Ленни кой вперед. Үйдө Wi-Fi өчүп калсачы? Wi-Fi өчүп калса эми ошондо ойной берем. Же кээде папама чалып, телефонго акча салыңыз деп коем. Аябай көп мультиктер көрөмүн. Актан акла Ленни кой вперед. Щенячий патруль. Атаңа чалганды билесиңби? Билем. Кантип чаласың? Жазылуу ал жакта. Ооба. Эмне деп жазылуу? Папа, мама деп жазылган. Папам. Чалып эмнелерди сурайсыңар? Качан жумуштан келесиз? Качан жумуштан келесиз? Сурайбыз. Интернет өчүп калса, интернетке акча салып коюң деп. Ал эми телефондун пайдалуу жактары баласы ата-энесине окуусунан кечиккен убакта же кайда жүргөндүгү жөнүндө кабар берүүдө жардам берет. Мындан тышкары кээ бир мектептерде окуу куралы катары колдонулат. Жаш балдар үчүн билим берүүдө же белгилүү бир тил үйрөнүүдө зарыл курал болуп саналат. Айпир Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.